мындай мага бир айфонго алданбайм, мен Сооронбайдын бийлигине алданган эмесмин. Мегакомдун бир айфонун алданам. Көрөсүңөр, Кудай буйрса Мегакомдон чыкса, Мегакомду да көргөзөбүз. Могу Land Cruiser 9 1.1ди 2 жыл мурун алгам. 2 жылдан бери эле бүт Facebook'та жүрбөй, токойго барып келаткан, ушул машинанын барып келаткан. Анан экинчи FJ Cruiser бар. Анан могу Мегакомдун жетекчиси сыймык iPhone бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Эмеден почтадан бир календарь, бир открытка бериптир. Поздравляю с Новым годом деп. Болду. Анан мен эч кандай андай алган жокпуз. Эми бир iPhone алданбайбыз го. Мисалы, мурдакы бийликке алданган жокпуз. Билеген бийликке алданган жоксуна бир iPhone алданбайбыз го. Анан сыймык ичип жөөттүр дегенден болбогон сөздөр алар эми. Ичип жөөтсө келип конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп атырмын айтсын. Facebook деген бар да азыр. Анан наоборот за границага бара албай жүрөм. Путешествие кара албай жүрөм наоборот. Анан иштеп атабыз достор. Мына азыр Бороновду чакырдык, Абулгазиевди чакырдык, канча министр чакырдык, эми анын баарын айткан жокпуз да мындай. Чоңдорун элечи канча мындай кишилер чакырдык. Азыр мун бар смог боюнча иштеп атабыз. Пандемия боюнча иштеп атабыз. Мунун баары эми бузулуп калган машинаны биринчи оңдоп анан жүргүзүш керек да. Ошондой эле болуп турда, мисалы, мурун финполиция деген ким билчү, мурун финполиция деген орган бар экенин билчү эмеспиз дейт. Анын ошентип айфонун бирдеме деле ушинте берип мындай ичи тарлыкты, көрө албастыкты токтотолго, же болбосо мага деле кереги жок, мен деле мындай тынч момча душман артпай эле жашашым керек мен деле. Мен мурун за границада эле жашачумун, мен Facebook'тан билесиңер го. Ушинтип эле жашай бермекмин. Мындай просто айтып коюнчу достор, мындай от души, жүрөктөн жүрөккө деп айтам го. Кудайым буйрса мощный болот.